Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду 2019-жылдын 17-январь күнү Индия жергесине болгон иш сапарында 14 кыргыз жараны менен аттанды. Индияга баруубуздун негизги себеби Нутфила Юсупов, Жазгүл Турдуева жана Шерин Орозобаева мекендештерибизде боорун алмаштыруу болуп саналат. Бишкек шаарында жайгашкан Манас эл аралык аэропортко барганыбызда жардамга муктаж мекендештерибиздин бир туугандары жора жолдоштору узатышты. Нутфила Юсупов 1981-жылы Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Көк Таш айылында жарык дүйнөгө келген. Азыркы учурда 3 ул 2 кыздын атасы. Нутфила мекендешибиз элдин колдоосунда Индия жергесине боорун алмаштырууга барууда. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн Нутфила инибизди Индияга жөнөтүп атабыз. Боор сиррозу менен ооруп, мына кайрымдуу бол кайрымдуулук фондуна кайрылдык эле. Мына жалпы кыргыз элибиз мына четте карап турбай өзүнүн салымын кошуп кетти. Буга чоң рахмат айтабыз. Мына алыста жүргөн өзүбүздүн кыргыз туугандар, мына шаардагы жердештерибиз, жалпы кыргыз элибиз, ошондой эле мына Лейлектик туугандарыбыз, Көкташтык туугандарыбыз аябай жакшы жардам беришти. Ошондой эле мынакей Нутфиланын достору аябай жакшы кызмат кылды. Буларга дагы чоң рахмат. Анан бул жерде мына кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматовго дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына Кудай буйруп, мына инибиз Индияга кетип атат. Барып жакшы айыгып кетсин. Алла таала шифасын берсин. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз эли. Аллах таала бардыңыздардан разы болгон болсун. Себеби кайдыгер карабаган кыргыз элибиз бар экен, кыргыз журтубуз бар экен. Кыргыз эли бул бири-бириге райымдуу келген, бири-бириге мээримдүү келген элдерден Кудай таалам ошо берген жардамыңыздарды кабыл кылсын. Ошол Нутфила досубуз аман эсен Индияга барып, ошо ийгиликтүү операциясын өткөрүп келип, ошол жакшылык күндөрдө кыргыз эли бир туугандары, санаалаш туугандары менен чогуу болсун. Кайрымдуу бол коомдук фондуна кайрылганыбызга мына арадан эч канча убакыт өткөн жок. Жакшы иштер жүрдү, элден айланса болот. Кудай таалам ошо элдерге ыйман бериптир. Ошол каралашып, өзүнүн салымын кошушуп, жардам беришти. Мына Кудай буйруп, ошол Индияга сапар алып жөнөп атабыз. Кудай таалам ошол жөнөп аткан инсандардын бардыгынын ооруларына шифа берсин. Кудай таалам аман эсен барып, ошо элдин катарында жакшы болуп айыгып келсин. Жана ошол убакыттан пайдаланып, бизге жардам берген ошол Лейлек районунун жергиликтүү элине чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошол Нутфиланын классташ дос балдары, жакындары, туугандары, санаалаштарына ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул күнгө жеткирге, ушул күн биздин жөнөшүбүзгө себеп болгон, жакшылыкка бир көпүрө болгон кайрымдуу бол кайрымдуулук фондуна ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, аманчылык берсин, ден соолук берсин. Дайым бир жакшылык күндөрдө бардыгыбыз жолугууну Алла таалам баарыбызга насип эткен болсун. Азыркы учурда коомубузда күндөн күнгө боор оорусу менен ооруп жаткан жарандарды көрүп жүрөк ооруйт. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна күнүгө 10дон ашык адам дал ушул боор оорусу менен кайрылууда. Жазгүл Турдуева 1980-жылы Ош облусунун Кара Суу районунда жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан эле ооруларга чалдыгып, ал эми азыркы учурда боор гепатит оорусу менен ооруп, кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте Индияга сапар алууда. Мен ошол биринчиден кыргыз элине, карапайым элиме шунчалык ыраазымын да, жардам колун сунган элимне. Кааларым эч качан оорубаңыздар, дайыма тынч болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Мынакей сиздердин жардамыңыздар менен, кайрымдуулук фондунун жардамы менен мен буюрса Индияга кетип жатам. Сапарыбыз байсалдуу болсун деп тилеп жатам. Кудайым ошол жактан аман эсен шифа таап, сиздердин катарыңыздарда кайрадан келип жашашты насип этсин. Баягы
операция деген каражаттын 22.600 мына бул билеттен баарынан сырткары ошо колубузда 22.600 бар. Анан калган дагы артыбыздан топтоп салышат деген үмүттө кетип жатам. Себеби акыркы күндөр аябай кыйналдым. Улам эле комага түшүп, областный больницага барып, аларда тездет пересадка кылдырбасаң биз жардам бере албай атабыз деп алар дагы аябай кыйналышты. Мына ошентип бүгүн сааты чыкты десем болот. Ошо элиме чоң рахмат. Жана Кайрымдуу фондуна да чоң рахмат. Азамат Байматов, Тилек Акталиевтерге чоң рахмат. Бакытбек Орозобаев мекендешибиз Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна арызы муңун айтып кайрылган. Аталган фонд кайрылууну четке какпастан жеринен маалымат алган. Бакытбек Орозобаев 14 жашынан тарта көзү көрбөй азиз болуп келет. 7 баланын атасы. Ал эми 7 баласынын бири эле Ширин кызынын көзү көрүп, жалгыз чырагы болуп келген. Бирок турмуштун оорусуну кабылап, Ширин Орозобаева боор оорусуна чалдыгып, кайрымдуу элдин жардам менен Индия мамлекетине аттанууда. Бирок бул мекендешибиздин ден соолугу күндөн күнгө начарлап баратканына байланыштуу керектелүүчү каражат жетишсиз болсо дагы алып барууну туура көрдүк. Азыркы учурда Ширин Орозобаевга 10 000 АКШ доллар жетишпейт. Урматтуу кыргыз элим, ушул менин Ширин Орозобаева сиңдим боор оорусунан ошо кыйналганынан ушул Индия мамлекетине жөнөп отурат. Бул биздин Кайрымдуу бол фонду аркылуу кетип атат. Азамат анан дагы болгон жигиттердин баарына биздин кыргыздын жакшы укмуштай сонун жигиттери бар экен, ыраазыбыз. Ушул бараткан сиңдим кайра кайрылып жакшы эме менен келсин, ден соолугу менен. Анан ушу жалпысынан ушу кыргыз элим баарыңыздарга рахмат айтат элем. Ушу кыргыз элим ушунча кайрымдуу эл экенсиздер. Ушу жакын арада эле ушунча акча топтоп, ушунчалык кайрымдуулук кылып, ушу сиңдимди Индияга жөнөтүп атасыздар. Баарыңыздарга тилегеним эч качан оорубагыла, ушундай оору башыңардан өтпөсүн. Анан ушуреки көбүнчө жана көп адамдар бизге жардам берип келген адамдардын баарына ушунча ыраазыбыз. Аман эсен келсин сиңдим. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте Сургут шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Аваз Калманбетов дагы бир тууган байкесин операцияга Индияга алып кетти. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Ушул биз мен бир тууган агамын ушинтип нерв жактан ооруп калганына байланыштуу ушинтип Индияга ден соолугун чыңдап келүүгө сапар алдык. Ошол Индияга мынтип азыр 16-17 адам кетип жатабыз. Анын ичинен 5-6 адам, 6 адам оорукчан. Андан ошол кайрымдуулук фонду менен ар дайым тыгыз байланыш иштеп келебиз. Кайрымдуулук фонду жетектеген Азамат Байматов, Ражеп Байке, Тилек Айталиев операторлор ушулар менен ар дайым кызматта иштешип биргеликте иш алып барабыз. Ошого азыр Азамат Байматов мындан мурунку сапарында барып Индиядагы Fortex клиникасы менен келишимдерди түзүп келген. Ошого байланыштуу мынтип кайрымдуулук фонду менен азыр биргеликте кетип жатабыз. Себеби ал жакта уже барып сүйлөшүлгөн тааныштары бар, переводчиктер бар. Ошого кайрымдуулук фонд менен барган бизге эң оңой жана жеңил болуп жатат. Ошол себептен кайрымдуулук фонд менен кетип жатабыз. Ошондой эле ушул кайрымдуулук фонд аркылуу видео роликтер чыгып, ушул боор оорусунан ооруган мекендештер өздөрүнүн каражаты жетпегендиктен ушинтип дүйнө жүзүндөгү кыргыз элине кайрылышкан. Кыргыз элим четте карап турбастан ар кимге колунан келген 100 сомдон болсо 500 сомдон 1000 сомдон колунан келген жардамдарын беришип, ушул мекендештерге акча каражаты топтолду азыр. Ошол акча каражаты топтолгон негизинде бардыгына жетиштүү болуп, Кудай кааласа кетип жатабыз. Мага дагы ушул Сургут шаарынан мекендештерим жардам берди, өзүмдүн урук туугандарым жардам берип, Кудай кааласа акчанын баардыгы толук жетиштүү болуп, азыр Индияга сапар алып жатабыз.
Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду кайрымдуу элди ынтымакка чакырып, бул мекендештерибизге калың кыргыздын жардамы керек экен деген коомго алып чыккандан тарта акча каражаты чогулган. Ошондой эле биз менен биргеликте спорт мейкиндиги медиа порталынын негиздөөчүсү Токтомуш Жекшенбай уулунун эмгеги дагы чоң. Урматтуу жумурай журт, биздин жаныбызда турган агабыз ушул коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов агабыз азыркы учурда ушул Индияга сапар алган жатат. Бизге сапарыңыздар байсыл болсун. Ушул 5 адамды дарылоого жана операция кылууга алып кетип атат. Жалпы жонунан ошол донор болуп, бирөө дагы ошол жанында болуп, жалпы 16 адамды алып кетип атат. Анан ага айтсаңыз, ушул алып кетип жаткан адамдардын бардыгы сиздер ойлогондой бардык камдуу каражат топтолуп, анан кийин кетип жатабы? Жалпы жүрүш кандай болот? Мына урматтуу меймандар, сапар аттанабыз. Сапар канчалаган мекендештердин бата тилеги менен, мындай бир кайрымдуулук менен, өлкөлүгү менен топтолгон каражат, кыйындап топтолгон каражат. Жетишерлик эмес. Ушунча дагы азыр Ширинежеге $16.500 чогулган. $16.500 алып, биз кетишке аргасыз болуп турабыз. Анткени баягы убакытты силер кеспесеңер убакыт силерди кесет деген пайгамбардын хадиси бар экен саллаллаху алейхи. Ошон үчүн биз убакыттан отурбай тезирээк барууну туура көрүп кетип атабыз азыр Кудай буйрса. Анан дагы башка мекендештерибиздики дагы $1.200 жетпесе дагы тезирээк барып, эртерээк аракет жасай керек болуп турат. Ошон үчүн колдоо көрсөткөн, кыйындап чогултуп, колдоо көрсөтүп, маалыматтык жактан колдоо көрсөткөн телеканалдарга ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле маданият жаатындагы мынакей биздин канчалаган Райхан Абдыбаева эжекебиз, ошол эле Мирбек Атарбеков, ошол бүгүнкү күндө Эрмек Нурбаев, бардык колдоо көрсөткөн мекендештердин атын атап отурсак, көптөгөн бир туугандарыбыз бар. Жалпы эле кыргыз мекендештерибизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени дүйнө кыргыздары Америкада туруп, Италиядан, Германиядан, Кореядан туруп, Россиянын бүт шаарларынан Сбербанк карталарына салып, бүгүнкү күндө колдоолор көрсөтүп, мына сиздердин берген колдооңуздар менен биз бүгүн аттанып атабыз. Кудай буйруса, мына Токтомушка дагы Аллах чексиз ыраазы болсун. Ушул Ширин эжекенин дагы бүгүнкү күндө биз абалынан биз билбейт элек, кабарыбыз, маалыматыбыз болбойт эле, бирок бул себептүү дүйнөдө ушу себеп болуп, ушул коомчулукка Токтомуш ушул нерселерди алып чыгып, мынакей анан ушуга бирибизге бирибиз жөлөк болуп, ушундай бир себептүү дүйнөдө мынакей эгер бул нерсени кылбай кадамдар жасабасак, балким коомчулук көрбөйт эле, дагы да кыйналып жете турган болуп калат эле. Ошон үчүн бул себептүү дүйнөдө келиңиздер, көбүрөөк себепкер бололу. Силерден Алла ыраазы болгон болсун. Токтомуш YouTube телеканалына, жалпы жамаатына жана ошол Үмүт Шамы кайрымдуулук фондусуна дагы терең ыраазычылык. Ошол кайрымдуулук Үмүт Шамы кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатына Аллах сиздерден ыраазы болсун. Ошондой эле багы ар бир сөздү өз учурунда айтпасаң багы сөз атасы өлөт дейт го. Андыктан урматтуу ошондой эле биздин спорт мейкиндиги каналынын көрөрмандары, ошондой эле биздин ошол кыргыз спортчуларына да ушул Ширин эжекебиздин сакайып кетишине жана каражат топтошуна себепкер болуп жардам бергениңиздерге алыс жакындагы бир туугандардын баардыгына рахмат айтабыз. Ошондой эле Келдибек Атайбеков мырзабызга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса сапарыңыздар байсалдуу болсун. Ушул сиздер алыста болсоңуздар да жакындан туруп ушул мекенибизде жетпеген кем карчыларды дагы жалпы жумурай журтчулук менен, коомчулук менен колдоо көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан урматтуу элим, журтум, баарыңыздарга дагы бир жолу ушул кайрымдуулукка, мээримдүүлүккө чакырабыз. Жана ушул канча деген мекендештерибиздин сакайып кетишине, өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган адамдарга кол сунуп, Үмүт Шамын берип жашоосуна дагы багы жашоосун мындан да ары улантып кетүүгө себепкер болуп аткан сизге дагы чоң рахмат. Кудай буйрса ушул ойлогон ой максатыңыздарга жетип, баарыңыздар аман эсен, жакшы ушул кубаныч менен оору сыркоодон алыс болуп экенин айтып бериңиздер. Жолуңар ачылып, асман менен барып аман эсен
айыгып могу жалпы 16-17 киши кетип атат. Ушулар Алланын колунда аман эсен барып, аман эсен айыгып, мекенине ушинтип кайрылып, ден соолугу чың болуп, дайыма жаркырап келгендерден үмүт үзбөй, дайыма ушундай эметип жүрөлү. Ушул мен берип аткан батам Кудайдын көзүнчө берип атам. Кабыл болсун, келечектер кең болуп, жаман оорулардын сырткары болуп, бөөдө кырсыгы жок. Аман эсен барып, аман эсен келгиле. Жамаатыңарга да рахмат, Мөреки кайрымдуулук фондко жалпы аман эсен барып келди. Аллаху акбар. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Teala'ga maqtollar olsun jana Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Ya Rabbi, özüңdүн vadan var. Sile menen suragıla berem degen vadan var. Biz senen suranarız. Uşul orularыбыз inde өлkөсүнө баратат. Uşu orularыбызга şifa berүүчү özüңсүң. Eger şifa berүүнү sen kalay turgan bolsoň, hiç kim oruta albayt. Eger oruну sen beре turgan bolsoň, hiç kim şifa bere albayt. Biz senen жалынып жалбарып суранарыбыз. Uşul baratkan mekendeşlerimizge baratkan orularыбызга şifa berip, толук şifa menen uşul den sooluğu çın bolup, bizdin katarımızga koşulup, oynop gülüp kelişlerine biz senen ötünü sunayız. Кайрымдуу болкомду Кайрымдуулук фонду демилгелеп алып барган мекендештерибиз аман эсен Индия мамлекетинин борбору Делиге жетип алды. Боор оорусу менен ооруган кыргыз мекендештерибиз тез жардам менен ооруканага жеткирилип, азыркы учурда акыбалдары жакшы. Мы везем это сейчас, пойдем сначала в Фортис больнице, Фортис вам везет, там будем встречать. Хорошо? Саламатсыңар кыргыз эли. Мен силерге абдан ыраазымын. Ошо Индия жергесине келип дарыланып аткандын себепкери силерсиңер. Аллахым ыраазы болсун барыңарга. Биз 17 январда ушул Индия мамлекетине учуп келгенбиз. Кыргызстанда ал-акыбал аябай эле оор болчу. Төшөктөн башымды көтөрө албай жаткан кезимде уш кыргыз элинин кол сунуп жардамын берип, кыргыз элинин батасы менен дуасы менен берген жардамы менен ушул Индия жергесине келип, азыр ал-акыбалым кичине болсо дагы оңолуп калдым кыйла. Башымды көтөрүп, өзүм бир аз басып, ал күчкө бир аз болсо дагы көтөрүнүп басып калдым. Индия жергесине келатканда самолеттон бир аз кыйналыштар болду. Өзүм оор акыбалда келаткандан кийин бир аз кыйналдым. Бирок жакшы жеттик. Бияка учуп келерибиз менен эле жана клиниканын, Фортекс клиниканын врачтары скорый менен күтүп турушуптур. Рахмат Индиядагы врачтарга дагы. Азамат кайрымдуулук фондунун балдары ушундай жардам кылышып, мени скорый менен больницага жеткизишти.
кайрымдуулук фондунун иштеген балдардын баарына ыраазычылыгымды билгизем. Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болушсун. Азыр мына 3 күндөн бери обследование өткөнбүз. Уколдорду куюп атышты. Дарыларын азыркыга чейин ичирип атышат. Эми болсо операцияны күткүлө деп результаттарын күтүп, азыр ушу гостиницага чыгарып коюшту, гостиницадабыз. Мен эми кыргыз элимен кайрыларым, баягы мен жыйнап жаткан операция деген акчам $26.000 толук кеткен эмес. Мен колуңуздардан келсе дагы мага бир кайрымдуулук кылып дагы бир жардамыңарды аябайт деген үмүттөмүн. $10.000 жетпей келген мени ошол эки көйгөй маселеси көп ойлондуртуп атат. Бардык жагы жакшы эле болуп атат. Ошо акча маселесине келгенде операция токтолуп калабы деп, ошону күтүп каламбы деп ошол эки сарсанаа болуп атам. Азыр болсо мына дары-дармегимди берип, больницанын результатын күтүп коюп жатам. Акча төлөнөрү менен операция боло баштайт экенбиз. Рахмат сиздерге. Алла ыраазы болсун. Assalomu alaykum. Hurmatli qirg'iz elim. O'sha qirg'iz elim o'sha bilan chet mamlakatda жүргөн мекендештер. Ошондой эле мага жардам берген мекендештер. Баарыңыздарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мына биз Кудайга шүкүр мына Индиян деген шаарына келдик. Кайрымдуулук фондунун жетекчилери менен, азаматтар менен. Кудайга шүкүр, жакшы Fortex деген клиника больницасы бар экен. Ошол больницада биз келгенде жакшы күтүп алышып, жакшы карашат экен. Ошол жерде дарыланып, кичине жакшы сезип турабыз. Анализдерди тапшырып коюп, ошентип отурабыз. Кудай кааласа эми операция күнүнө айтса ошого карап, Кудай кааласа жакшы болот. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, биз мына 13 январь күнү Кайрымдуу бол фондунун негизги көрсөтмөсү менен, жолдомосу менен Индия мамлекетине учуп келдик. Боор циррозу менен жабыркаганыма байланыштуу боорду операция кылуу максатында бизди Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматовдун көрсөтмөсүндө белгиленгендей Дели шаарына учуп келдик. 13 январь күнү Дели шаарында бизди ошол Кайрымдуу бол фондунун биргеликте иш алып барган бул жактагы менеджери Мухаммед Ахтар өзү аэропорттон бизди тосуп алып, бизди мындай жакшынакай конок үйүнө жайгаштырып, эртеси дүйшөмбү күндөн Fortis клиникасынын дарыгерлери менен бизди жолуктуруп, бизди ошол Fortis клиникасындагы болгон экскурсия таанышууларды жүргүзүп, биздин анализдерди толугу менен өзү көзөмөлдөп, ошол Мухаммед Ахтар деген менеджери анализдерди тапшыртып, өзү башынан аягына чейин болду. Анализдер тапшырылып, Кудайым буйрса мына Азамат Байматов менен тыгыз байланышта болуп, Кайрымдуу бол фондунун ишенимдүү өкүлү катары айтып кетейин. Бизди толук уже азыркы учурда операцияга даярлап, операция жакынкы күндөрү, мынакей жакынкы ушул жуманын ичинде болуп калат деп ниеттенип турабыз. Бардыгы жайында биз болгону анализ тапшырып, анализден кийин врачебный комиссиядан өтүп, ошол Fortis клиникасында врачтардын негизги көрсөтмөсү менен ушулку жуманын ортосунда операция жүргүзүү максатында
азыркы учурда сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Кыргыз элим, мен сиздерге кайрыларым. Сиздерден Алла разы болсун. Кимде ким жардам берген болсо, бардыгыңыздарга Алла 2 эселеп, 3 эселеп, керек болсо 100 эселеп кайтарсын демекчимин. Кайдыгер карабай, мына бардыгыңыздар көп түкүрсө көл болот деп кол чоздуңуздар. Албетте бул жакшылыгыңыздарга Алла разы болсун. Жана ошондой эле Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматовго ыраазычылык билдиребиз. Ушундай Кыргызстандан учуп келген негизги Кыргызстандын жарандарынын көйгөйүнү албетте бул клиника менен түз байланышта, эч кандай мындайча айтканда ортомчусуз клиниканын ошол жетекчи катары, операция жасай турган жетекчиси катары доктор Вивек Виш менен түзмө-түз сүйлөшүп, бардык жеңилдиктерди биздин жарандар үчүн алып бергендигине албетте биз ыраазыбыз. Биз негизи эле ал жактан учуп жатканда аябай каттуу, мындайча айтканда ишенимдүү дайындаган адамдары бизди бул жакта тосуп алып, эч кандай кыйынчылыксыз бизди толугу менен эртеден кечке чейин бизге артыбызда чуркап, бизге жардамын көрсөтүп жатты. Албетте бул чоң жетишкендик деп айтсак болот. Биз ыраазыбыз аябай. Биз сиздерден жардам сурайбыз. Бизден башка дагы бизге окшогон ооруларга албетте кол чозуп, кайрымдуу болушуңуздарды биз суранып кетебиз. Сиздер кайрымдуу болуңуздар. Албетте биз сиздерден жардамыңыздарга муктажбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, чет өлкөдөгү боордошторум. Мен 18 январь күнү эртең менен саат 10:40 Желиңге келип кондум. Ошол госпиталга барып, ал жерден келишим түзүп, эртеси күнү барып жатып, 2 күн анализдер тапшырдым, компьютерный томографияга түштүм. Баарын тапшырып бүтүп, кече жыйынтыгы пересадка дешти. Сөз пересадка болуш керек экен. Анан бүгүн воскресенье пазар күнү болгондуктан көп эле врачтар дем алышат экен деп ошо гостиницага келдим. Гостиницага келип жатам. Эртеңден баштап донор боло турган бир тууган сиңдимди текшеришет. Ал текшерип бүткөндөн кийин операция күнүн белгилешет. Операцияга кетчү каражат $26,000 түзөт. Анын ичине мен $22,000 менен келдим. Бул билеттен сырткары $22,000 колума кармап келдим. Эми ошол операция күнүн белгилегенде мен 26,000 төлөгөнгө акчам жетпей жатат. Сиздерден суранат элем, ушул каражатыма жардам бериңиздерчи. Буйруса көбү кетип азы калды. Дагы аз-маз жардам берсеңиздер, мен дагы элдин катарында дартыма даба, менетиме шифа таап, аябай жакшы болот эле. Бир эле үмүтүм ушу кыргыз элимде, чет өлкөдөгү мигрант болуп жүргөн боордошторумда болуп жатат. Жардам бериңиздерчи. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Алла силерге 2-3 эселеп берсин. Кылайын. Үй бүлөңөр менен тынч болгула. Мен ата-энем, бир туугандарым баарыбыз эл журтка аябай ыраазыбыз. Элге батабызды берип жатабыз. Элибиз бар экен, мына мага окшогон бейтаптар, канчалаган бейтаптар өмүрлөрүнө өмүр кошулуп, дарттарына даба, шифа таап кетип жатышат. Кыргыз элим, жардам бериңиздерчи. Аз-маз калган каражатка жардам бериңиздерчи. Сиздерден өтүнүп суранам.
Биздин фонд элдин ынтымагы, элдин берешендиги менен коомубуздун айрылуу катмарына кызматын көрсөтүп келет. Бул Индия өлкөсүнө барган мекендештерибиз айла жоктугунан элге кайрылган. Бирок ден соолугунайынан тез аран ичинде чет өлкөгө кетүүнү туура көргөнбүз. Себеби азыркы учурда Нутфила Юсуповго 1000 акш доллары, Жазгүл Турдуевга 4000 акш доллары жана Шерин Орозобаевга 10.000 акш доллары жетпейт. Андыктан бул мекендештерибиз аман эсен өз өлкөсүнө кайтып келсин деген жарандарды кайрымдуулукка чакырмакчыбыз.